BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Кумтөрдүн камакта отурган мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн жактоочусу Эсеп палатасынын отчетундагы Кумтөрдөгү финансылык мыйзам бузуулар жөнүндө BBCге жооп берди. Кайсын Абакиров Эсеп палатасы финансылык мыйзам бузуу деп жаткан иштердин баары мыйзамдуу деп өзүнүн жүйөлөрүн айтууда. Теңиз айып бергенчте өзү айткан бир тыйын мыйзамсыз расход болгон эмес. Баары мыйзам чегинде ошол эки учурундагы болгон ички ченемдик актылар менен кыймыл аракеттердин баарын жүргүзүшкөн да. Эсеп палатасынын отчету өткөн жылы октябрда эле чыккан экен. Бирок эмнегедир 4 айдан кийин ачык жарыяланып отурат. Демек мындан Теңиз Бөлтүрүккө каршы маалыматтыктагы бир уюшкан аракет болуп жаткандай көрүнөт. Эсеп палатасынын отчетуна караганда Кумтөр ишканасын сырттан башкаруу болгон 1 жылдан ашык убакыт аралыгында эмереке, эс алууга, кайрымдуулукка жана башка иштерге миллиондогон акча жумшалган. Атап айтканда, улуу көчмөндөр мурасы холдингине 6 айда 32 долбоорго 1 миллион 900 миң доллар кеткен. Кумтөрдүн сырткы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк камалгандан кийин бул долбоорлордун баары токтоду. Мамлекеттик казынадан 3,5 миллиард сом бөлүнгөн улуу көчмөндөр мурасы холдинги жабылды. Эң көп каражат Кумтөрдүн менеджменти көчкөн жаңы кеңсенин ижара акысына, ага эмерек сатып алууга кеткен. Ошол эле учурда Теңиз Бөлтүрүккө берилген Кумтөрдүн банктык карточкасынан 7 миллион сомдон ашык акча чыгымдалган. Бирок отчету берилген эмес. Тышкы башкаруучу андагы акчаларды өзүнүн үй бүлөсүнө жумшаган учурлар дагы бар. Мисалы, анын 4 баласы менен аялына Канадага авиабилетке 1 миллион сомдон ашык акча жумшалганы көрсөтүлгөн. Бирок мунун баары мыйзамдуу дейт жактоочу Кайсын Абакиров. Теңиз Бөлтүрүк анан ошондой эле биздин каржы министрлиги тарабынан эмгек келишими бар. Ошо эмгек келишиминде баары көргөзүлгөн. Жылына бир жолу ошол эки Канадага барып келгенге бүт үй бүлөнүн балдары баардыгы көргөзүлүп, анан ал акчанын баары официалдуу түрдө берилип жатат да. Аны Кумтөр компаниясы деле жакшы билет. Бул жылына бир эле жолу, ай сайын эмес. Анан жылына бир жолу барып келсе, анын эме кылып атышпайбы, сенсация кылып ушинтип жарыялап акчанын баарын жеп алган деп. Эми ар бир киши эгер эмгек келишиминде көргөзүлсө, ал каржы министрлиги тарабынан бекитилсе, эмне үчүн болбосун? Жактоочу ошондой эле Теңиз Бөлтүрүк Кумтөрдү башкарган учурга эл аралык аудит дагы жүргүзүлгөнүн. Анын корутундусу башкы прокуратура менен Эсеп палатасынын маалыматына таптакыр каршы экенин айтууда. Убагында Кумтөргө тышкы башкаруучу кылып Теңиз Бөлтүрүктү президент менен өкмөт башчы эл аралык тажрыйбасы мол адам катары мактап атып өздөрү алып келишкен. Башкы прокуратура Кумтөрдө миллиард сомдон ашык финансылык мыйзам бузуулар болгонун билдиргенден кийин өткөн жылы сентябрда Бөлтүрүк камакка алынган. Азыркы убакта тергөө дагы эле жүрүп жатат. Сот Бөлтүрүктү үй камагына чыгарууга макул болгон эмес. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду. Аны мен Кубат Чекиров алып бардым.